тоодо аңчылык кылып жүрүп дайынсыз болгон жаранды издөө иши караңгы киргендигине байланыштуу эртең кайра улантылат. Видеого бир дана лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону сөзсүз түрдө басып койсоңуздар, сиздерге жаңылыктар өз убагында жетип турат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалым болгондой, 27 ноябрда Чүйдүн Сокулук районуна караштуу Төш булак айылынын Кичи Тоо тоосуна 1961-жылы туулган Александр Браун жана 1972-жылы туулган Дмитрий Забунов аттуу эки эркек киши аңчылыкка чыгышкан. Ошол эле күнү Александр Браун үйүнө кайтып келген. Ал эми Дмитрий Забунов текенин артынан кеткен бойдон азыркы учурга чейин дайыны жок болуп жаткандыгы тууралуу маалымат 112 кызматына келип түшкөн. Бүгүн издөө иштерин жүргүзүүгө саат 10:20 Сокулук райондук номер 23-ОКБдан 5 куткаруучу, райондук ички иштер бөлүмүнөн 4 кызматкер жана туугандарынан 7 адам тартылып, караңгы киргенге чейин издөө иштери жүргүзүлгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Японияга жумушчу сапар менен барды. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Сапардын алкагында Министрлер кабинетинин башчысы Борбор Азия инвестициялык форумунун ишине катышат. Ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт.